Ар кандай интернет аркылуу акча табуу жолдору пайда болду. Азыр Кытайдан бир компания пайда болуп, продукциясына акча инвестировать кылсаң, бир айдан кийин өзүң акчаңды чыгарып, дагы үстүнө кошумча кылып төлөп берет экендер. Суром, кандай болуп калат? Акча адал болобу? Жок, арам болуп калат. Андай болбойт. Тугандар, азыр мошенник аферисттер өтө көбөйдү. Сиз азыр мурдагыдай ишене турган заман калбады. Өзүңүздүн акчаңыз менен өзүңүз эле иштеңиз, болду. Көзөмөлдөп карап туруп алсаңыз, кимге болсо деле мейли. Жакшы ыймандуу адам, 5 вакыт намаз окуйт, сакалы бар, ажыга барган, даватка чыккан, илимдүү имам, молдо, ким болсо дагы. Туган азыркы мурдагыдай заман, былтыркыдай эмес азыр. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүз менен эле иштеңиз, адал табыңыз, мээнет кылыңыз, көзөмөлдөп аралашып туруңуз хотя бы. Биздин азыркы насаатыбыз ошол. Берип коюп, үйдө отура берип акча түшө берет. Ал доор токтогон андай жок ал. Музараба деп коет эле, ыймандуу адамдар бар эле, бирөө акча берет эле, тиги иштейт эле, экөө тең шерик болуп туруп акчасын тең бөлөт эле. Азыр алат, эртеси күнү Аллаху акбар, жок, каякта таппайсың. Өтө ушундайлар көбөйүп кетти. Мен буга ишендим эле, чоңу намаз окуйт элек, чоңу сапта элек. Азыр андай бардыгын чекеге коюп коюңуз, азыр мамиле өтө назик болуп калды. Анан интернеттен акча таба берем, оңой акча табам, тез акча түшүп кете тургандар бар го мындай. Нене ана ол азыркы? Биткоин, ситкоин, балакет-саракеттерденчи. Азартныйларга ага алданбаңыз. Пешенеттер менен акырын эле акча таба бериң, сразу эле миллионер болуп кетпең. Көз тиіп кетпесин дейин да. Кайрадан жаман нерсе учурап калат да. Биз өзүбүздүн жашообузда канча алдандык. Мен өзү жашоом азыр алданганымды айтып бере берсем, барыңыздар комедия болот да таң атышакта. Ошон үчүн иншалла мен көргөндү сиздер көрбөңүздөр дейм да. Ага неме кыласам, мурунку алдаганда болбой калган. Мени алдап аткандан кийин сиз жөнүн алдайт экенсиз. Же мен башкага ушундай көрүнөмбү, алдана бере тургандай. Вот ошон үчүн иншалла мусулманчылык бир туугандык сизге кеңеш. Азыркындай тез байып кете турган акчага, азартка алданбаң. Ошондой нерселерди өтө аркасына уу турат да. Дегенде бар нерсеңиз ham жок болуп калат. Анан өмүр бою үй бүлө бала чака тияк бияк кыйналган, кайгырган, Кудайым сактасын.